Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бүгүнкү сабагыбыз үчүнчү сабагыбыз. Өткөнгү сабакта биз ошо ла иляха иллаллах келимесинин маанисин айтканбыз. Туура мааниси кандай болот? Анан ошол маселеде биз кээ бир маселелерди карап өткөнбүз. Туура мааниси ла иляха иллаллах мааниси бул Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татуу зат жок. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул келимени алып келген кезде ошо мушриктерге, ошол кезде кафырларга Аллах субхана тааланы таанытайын деген максатта алып келген эмес. Анткени алар Аллах субхана тааланы таанышкан, билишкен. Бул ла иляха иллаллах мааниси бул Аллах субхана таала ошо мушриктерге Аллах субхана таалага туура сыйынууну үйрөтүү максатында түз сыйынгыла деп келген деп муну айтып өттүк. Эми ошону мына ошол маселелердин далилдерин айтмакчыбыз. Жана ошондой эле айттык, ошол кездеги мушриктер ла иляха иллаллах айтып койчу десе, алар тырышып айтышкан эмес. Анткени маанисин түшүнүшкөн. Ошол себептен алар текеберленип айткан эмес. Алар билишкен, эгерде ошо ла иляха иллаллахны айтышкан болсо, ошого күбөлтү келтирген болсо, алар өздөрү туура эмес сыйынып жүрүшкөн, жалган сыйынып жүрүшкөн жана бутпараст айкелдерди четке кагыш туура келип каларын билишкен. Бирокто ошо түшүнүктү ошо эркиндей айткандарын билгенден кийин ага моюнсунбай, ошо ла иляха иллаллах айтканга моюнсунбай, каршы туруп, пайгамбарыбызга каршылык көрсөтүшкөн. Анткени ошол келименин маанисин түшүнүшкөн. Мына ошонун азыр биз далилдерин айта кетсек. Биринчи алгач ошо далилдерди айтарда бир маселени да айтып коеюн. Өткөндө эскертпей калып турмун. Ла иляха иллаллах сөзүнүн эки түркүгү бар. Ла иляха иллаллах деген сөзүн эки түркүгү бар да. Ошол эки түркүктөн ушундай биз айткан маани чыгат. Биринчи түркүгү ошо ла иляха. Ошо Аллах субхана тааладан башка сыйынылып кеткен баардык заттардын сыйынууга татыктуу эмес деп аларды ошо четке кагуу. Ошо булар жалган сыйынылган заттар, булар татыктуу эмес деп алардын сыйынылганын четке кагуу да. Ошону муну нафи деп коет араб тилинде. Ар бир мусулман ошо ла иляха дегенде ошол баардык сыйынылып кеткен, мейли тоо, таш, күн, ай, периште, пайгамбар болсун, ошондой адамдар, көп адамдар баягы билип билбестен сыйынып кетип атышпайбы, ошолорго сыйынып. Мына ошондой сыйынууларды четке кагышыбыз керек да. Мындай туура эмес. Бул силер сыйынып кеткен нерселер жалган, мындай сыйынуу болбойт деп. Бул биринчи түркү. Экинчиси иллаллах. Ошо сыйынууну жалгыз Аллах субхана таалага таандык кылуу. Баардык сыйынуунун баардык түрү Аллах гана арналып, Аллах субхана таалага гана таандык болуш керек. Анткени Аллах субхана өзү гана сыйынууга татыктуу. Мына ошол эки нерсени айтканда мусулман баласы ошо ла иляха келименени толук айтып, анан ошо түркүктөрдүн ордуна койгон болот. Эки нерсе сөзсүз түрдө келиш керек. Эгерде Алла таалага эле сыйына берем, бирок башкалардын сыйынып кеткен башка заттарды четке какпайм десе, анда келимеси туура эмес болуп калат. Же болбосо ла иляха иллаллахты ла иляханы айтамын, мисалы, башка сыйынып кеткен заттардын ошо сыйынып кеткендерин мен четке кагып, алар сыйынууга татыктуу эмес деп моюнга алам, бирокто мен Алла таалага сыйынбайм десе, бул да туура эмес болуп калат. Ошол экөөнү тең бирдей алыш керек. Мусулман болуш үчүн ошо ла иляха иллаллахты баардык сыйынылып кеткен махлуктарды четке кагып, алар жалган сыйынып кеткендер, булар ибадат татыктуу эмес деп моюнга алып, ошол эле убакта иллаллах деп ошо Аллах субхана таала гана таандык, ошо ибадаттын баарын Алла таалага жумшайбыз деп мойнубузга алыш керек. Мына ошондо чыныгы келименин маанисин айткан болуп эсептелинет мусулман баласы. Эми андан кийин далилдер көтөрө. Биз жогоруда айттык, бул ла иляха иллаллах мааниси бул Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айттык. Бул жөнүндө Аллах субхана таала Курандын көп жеринде айтып кеткен. Кээ бир жеринде ачык айтса, кээ бир жеринде ошо камтылган маанинде айтып кеткен. Ошо мен өзүм билгем ошо ачык айтылган жердеги аяттарды айтып кетейин. Бул ошол Хадж сүрөсү менен Лукман сүрөсүндө келген. Ошол Лукман сүрөсүндөгү аят эмнеде башталат? Аллах субхана мындай деп айтат: Алам тара анналлах юлижул лейла фин-нахари ва юлижун нахара фил-лейл ва саххара аш-шамса вал-камар куллу яджри ила аджалин мусамма ва анналлаху бима та'малуна хабир. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Аллах субхана таала бул аятта эмне айтып атат? Алам тара, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып атат.
Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem айтып жатат, адам тара көріп өзүңбү дейт, Аллах субханала таала түндү күнгө киргизет, күндүзгө, күндүздүктү жарыктыкты түнгө киргизет. Мындайча айтканда күн менен түндү алмаштырып, биринин артынан бирин алып келип турат. Жана Аллах субханала ошондой эле күн менен айды баш ийдирип койду. Элге кызмат кылып, пайдаларын бериш үчүн. Күн менен ай эмне кылат? Күллү ежел иля ажалин мусамма. Ушул күн менен ай өзүлөрүнүн жолунда, өзүлөрүнүн огунда белгилүү убакытка чейин жүрүп турушат. Эми Аллах субханала таала ушундай өзүнүн кудуретин айтканда эмне деди? Ва анналлаху бима таамалуна хабир. Аллах субханала таала акыйкатта силердин эмне кылып атканыңардын баарын билет. Андан эмне деп айтты? Ва залика би анналлах. Ушу жогоруда айтылган Аллах субханаланын кудурети, Алла тааланын ушу кылган күч кубаты эмнени билдирет деп атат? Анткени ва залика би анналлаху хак. Анткени Аллах субханала таала бул чындык, бул акыйкат, ибадатка татыктуу өзү гана. Бардыктын Роббиси бул чын. Ваннама ядуна мин дунихи хуал батил. Жана Аллах субханала тааладан башка сыйынылып кеткен нерсенин баары булар жалган деп атат. Хуал батил деп атат. Жалган. Ва анналлаху хуал алийюл кабир. Жана акыйкат Аллах субханала таала бийик жана улук чоң зат деп атат. Мына бул жерде Аллах субханала таала эмне айтты? Өзүнүн бул чындык экенин, ибадат татыктуу экенин далилдеди. Жана ваннама ядуна мин дунихи хуал батил дейт. Аллах субханала тааладан башка дуа кылып сыйынып кеткен нерсенин баары булар жалган. Сыйынууга татыктуу эместер булар, жалган сыйынып кеткендер деп Аллах субханала таала ачып айтат. Бул мына ла иляха иллаллах келменин маанисине төп келет. Жана ушундай эле аятты Аллах субханала таала Хадж сүрөсүндө да айткан. Андан кийин дагы башка бир аятка көз салып көрсөк, бул Салат сүрөсүндөгү аят. Анда Аллах субханала таала эмне деп айтып атат? Ва ажибу ан жаахум мунзирун минхум ва кала ал кафируна хада сахирун каззаб. Ажа'ала ал-алихата илаха вахида инна хада лашайун уджаб. Ва ажибу, ошо мушриктер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген кезде таң калышты. Ан жаахум мунзирун, өзлөрүнүн арасынан пайгамбар келип, ошо туура жолго чакырып, жамандыктан эскерткен пайгамбардан таң калышты дейт. Ошо таң калды дейт келгенде. Анан эмне деп айтышты кафирлар? Ва кала ал-кафируна хада сахирун каззаб дейт. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам четке кагышып, бул сыйкырчы, жалганчы деп жалган жаларларды айтышты. Ажаал эмне себептен ушундайга барышты? Ажаалал алихата илахан вахида инна хада лашайун уджаб. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу келе калып эле алардын сөзүнүн маанисинде. Ажаалал алихата, ушу биздин сыйынган алиха. Алиха деген илах деген сөздүн көптүктүрү. Илах деген ушу бардык сыйынылган заттын баарын илах деп айтат да. Мейли туура болсун, жалган болсун, илах деген кандай сыйынылып кеткен зат болбосун, ошону илах деп айтат. Ошонун көптүктүрү алиха. Демек, ошо мушриктер алар көп бутпарас айкелдерге сыйынышкан да, ортомчу кылышып. Анан Аллах субханала таалага деле сыйына беришкен. Анан ошолор таң калып айтып атат да, ажаалал алихата илахан вахида, ошо биз сыйынып аткан алихаларды, ошо айкел бутпарастарды сыйынылып кеткен заттын баарын чогултуп келип эле четке кагып бир эле кылып койду. Мындайча айтканда Аллах субханала таалага эле сыйын деп айтып атабы? Инна хада лашайун уджаб. Албетте бул өтө таң калыштуу нерсе деп мушриктер таң калып четке кагып атат. Демек, булар эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо ла иляха иллаллах айткан, ла иляха иллаллах алып келген келимени маанисин билишкен да. Демек, анын мааниси ошол мушриктер сыйынып аткан бутпарастар, айкелдердин баарын четке кагып, кандай ортомчу болбосун, кандай махлук болбосун, ошонун баарын таштап, бир гана Аллах субханала тааланын өзүнө сыйынгыла деген маанини түшүнүшкөн. Ошол себептен эмне? Алар ушундай болуп таң калышты да. Жана ошондо Аллах субханала башка аятта ачык эле айтып атат. Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a. Алла таалага сыйынгыла жана ага эч бир нерсени шерик кошпогула деп атат. Бул ла иляха иллаллах мааниси да. Вa'будуллах демек, ибадатты кимге таандык кылып атат? Аллах субханала таала өзүндө. Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай. Аллах субханала таалага сыйынгыла жана ага эч бир нерсени шерик кошпогула деп. Эч бир нерсе, бул жалпы түрдө айтып атат. Эч бир нерсе, махлуктун кандай түрү болбосун. Дагы Аллах субханала тааланын Фатиха сүрөсүндө биз мусулмандар намазда көпчө окуйбуз, эмне деп окуйбуз? Ва ияка нa'буду ва ияка настаин. Мунун мааниси эмне? Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Мунун мааниси эмне? Сага гана ибадатты жумшайбыз. Сенден гана жардам сурайбыз. Жардам суроо да бул ибадат. Мына ушул аяттар ачык эле билдирип атат, ушу ла иляха иллаллах мааниси ибадатка байланыштуу болгонун,
жана ошо ла иляха илlalloh келименин мааниси бул ошо жалган сыйынып кеткен заттарды четке кагып, бир гана сыйынууну Аллах субхана таалага арнап, ошого Алла таала гана татыктуу, бир гана Аллах субхана таалага гана сыйынышыбыз керек деген маани билдирет. Мына муну дагы ошо Курандын аяттарынан ачык айкын билдик. Эми сүннөттөн дагы бир хадисти айта кетели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? Бул Муслимдин хадисине келет. Муслим хадис жыйнагында. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Ман кала ла илаха илlalloh ва кафара бима ю'баду мин дунилlah харума малуху ва дамуху ва хисабуху алаллах азза ва жал. Ким ла илаха илlalloh деп айтыпты. Ва кафара бима ю'баду мин жана ошондой эле дейт. Аллах субхана тааладан башка сыйынылып кеткен нерселерге кафыр болсо да, мындайча айтканда Аллах субхана тааладан башка сыйынылып кеткен заттарды четке каккан болсо, аларды жалган деп эсептеген болсо, харума малуху дамуханда ошондой адамдын мал мүлкү, кан жаны арам болот. Ва хисабу аллах азза ва жанын эсеп кысабын Аллах субхана таала өзү эсептеп, өзү чыгарат деп атат. Мындайча айтканда, мал мүлк арам болот дегендин мааниси эмне? Бул мусулман болду, ага кол салган болбойт, мусулман болуп кал деген сөз. Мына бул жерде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтып атат. Ким ла иляха илlalloh деп айтып туруп, жана ошол эле ва кафара бима ю'баду мин дунилlah. Аллах субхана тааладан башка сыйынылып кеткен бардык заттарга кафыр болсо, ошол адамдын эмне? Ошол адам мусулман болот, ошол адамдын мал мүлкүнө тийиш бул арам, жана эсеп кысабын Аллах субхана таала берет деп атат. Мына бул ушул жогоруда айтылган сөздөр биздин айткан маселелерибизге ачык айкын далил. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин.